Бүгүн Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүктөрүндө жаш жоокерлердин ант берүү аземи өттү. Бул ар бир жоокердин өмүрүндөгү эң жооптуу жана унутулгус күндөрдөн бири. Катарда жоокер Мааппай аскердик ант берүү үчүн келди. Мен Мааппай Затбек Алтынбеков кыргыз элинин ишенимине салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставдардын, талаптардын, командирлердин жана аскер башчыларынын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргызстан эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Аскердик ант мекенге берилгендиктин, элге кызмат кылуунун жана аскердик милдетти ар намыс менен аткаруунун символу. Мен нарындан келдим, неберемдин бүрсек алып атканын качышып кетейин деп. Сүйүнүчтөр кандай болот? Сүйүнүчтөр толкундоо болуп атат. Ата мекен үчүн кызмат кылсын. Жакшы буйрса. Ушундай чыккан уулдардан болушун тилейм. Мен да өз каалоосу менен келди, биз да өз каалоосу менен жибердик. Чыгса бардыгына ийгилик. Ушул жаш жоокерлер ушундай мындай командир, капитан болуп чыгышына биз да неметебиз да. Ошол эр жүрөк, Кыргыздын эр жүрөк баатыр уулдарынан болушун тилейбиз. Кыргызстанга кызмат кылган баатыр уулдардан болсун, биз сыймыктанган эл жери, эли журту сыймыктанган баатыр уулдардан болсун деп тилейбиз. Небереме келдим, Кочкордон. Булардын жакшы служит этип, кайра үйүнө аман эсен келишине тилектешпиз. Балдарыбызды көрүп алып сүйүнүп атабыз. Аябагандай мамлекетке рахмат, ушундай балдарды тарбиялап бизге кайра солдаттан аман эсен бошотуп берсин. Балсандарым бар. Биз деле ушул жерде служба кылып, бир ай служба кылып кеттик. Ден соолукка байланыштуу службаны акырына чейин берген жокпуз, кылган жокпуз. Дагы эмне, ошол биз деле ушул 10-127 аскер бөлүгүндө ушул Пантера частында служба кылдык. Буларды көрүп алып, мен өзүм тургандай болуп, өзүм ант берип аткандай болуп атам. Бир четинен сүйүнүп атам, бир четинен кеткенге кайгырып атам. Ошол буйрса буларга да акча каалайм, 1 жылдык дагы службасына аман эсен өтөп, үйүнө барган барыбыз тилектешпиз. Мен Шаршынбаев Азамат Равильевичтин апасы болом. Баламдын ант берүү аземине келдик. Балдарга каалайм чын ден соолук, узун өмүр, жакшы аман эсен 1 жылдын ичинде өз жоопкерчиликтерин мойнуна алгандан кийин жакшынакай службасын өтөп үйлөрүнө кайтышын каалайм. Салтанаттуу иш-чарада Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын кол башчысынын материалдык техникалык камсыздоо боюнча орун басары, гвардиянын полковниги Дубанбек Чериков, жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Уулкан Жумашовна жана ошондой эле жоокерлердин жакындары, туугандары катышты. Мекен үчүн өздөрүнүн антына бекем турабыз деп, мекен үчүн, эл үчүн керек болсо жанымда да аябайм деп ант беришти. Ошо антына бекем болсун деп мен тилеп кетем. Азыр чынын айтканда кыргыз армиясына келем деген жигиттер абдан көп болуп атат. Анткени азыр мамлекет тарабынан ушу кыргыз армиясына коомдо жакшы нерсенин баары эле ушу биздин кыргыз армиясында да болуп атат. Бардык жакта мына заманбап казармалар курулуп, тамак ашы, ичкен жегени, кийим кечеси бардык жагынан өзгөчө болуп атат да. Ошондуктан ушу ат энелер дагы туура түшүнүп, өздөрү дагы ушу туура түшүнүп, анын үстүнө азыр мектеп аралыктагы ушу мектепке чейинки, аскерге чейинки атайын даярлыктар да болуп, ушу мекенге эмнегедир ушунчалык бир келгиси келип, кызматын өтөгүсү келген жигиттер көп болуп атат. Ошондуктан ошо балдарды жөнөтүп аткан ата энесине да рахмат айтып кетем. Ал эми командирлер жаш жоокерлерге ийгилик каалап, ар дайым мекенчилдик дух менен кызмат өтөөгө чакырды. Элибиздин, жерибиздин коргойбуз деп мекен алдында аскердик ант бердиңер. Бүгүнкү азем ар бириңер үчүн эстен кеткис жана кайталангыс күн болуп жүрөгүңөргө бекем сакталат.
Анткени силер командирлердин, жора жолдоштордун алдында салтанаттуу түрдө аскердик ант берүү менен бирге мекенин коргоочусу деген ардактуу наамга ээ болдуңар. Аскердик ант берүүнүн мааниси терең жана олуттуу. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, мекенге чын дилден берилүү, аны көздүн карайгындай сактоо, керек болсо курал кармап, кашык каны калганча коргоо милдетин билдирет. Бүгүн ант берген ар бир жоокер биздин өлкөнүн коопсуздугуна салым кошот. Алардын кызмат өтөөсүнө ишеним чоң. Бүгін 2025 жылдың 1 ноябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 1027 аскер бөлүгүнүн жаш жоокерлерди салтанаттуу түрдө аскердик антын беришти. Бул 1 айлык буга чейин көчүрмө планынын негизинде жаш жоокерлер 1 айлык даярдыктан өтүп, мекен алдында кыргыз элине салтанаттуу түрдө ант беришти. 1 айлык көчүрмө планынын негизинде атайы программа иштеп чыккан. 1 айлык программаны өтүп, даярдыктан өтүп, мына бүгүн 2025 жылдын 1 ноябрында аскердик антын беришти. Кийинки этабы болсо, уже роталарга, взводторго, бөлүмчөлөргө бөлүнүп, кызматтык милдеттерин аткарууга киришет. Биздин аскер бөлүктө өзгөчө майрам, өзгөчө шаң, жаңы дем болуп атат. Себеп дегенде биз жаш жоокерлердин жаңы толуктоосун кабыл алып, бул жерден жоокерлерди 1 ай ичинде аскердик тартипке, аскердик тарбияга, күнүмдүк жашоого жана ошондой эле убакытты так жана туура бөлүштүргөнгө эң негизгиси ушуларга үйрөтө алды. Жоокерлер 1 жыл ичинде аскердик машыгууларды, тактикалык сабактарды, саптык даярдыктарды 1 жыл ичинде бөлүнгөн мерчемдин негизинде сабактарды өтүшөт. Балдарды көрүп абдан ыраазы болдум. Мына 24 октябрда келишти эле. Мына 1 айдын ичинде эң сонундарды үйрөнүшүптүр. Мына так бардыгы ушундай иш кылып аябай ыраазы болуп атабыз да эми. Балдарыбызды көрүп алып. Рахмат ушу командирлерине да рахмат. Ушунчаны үйрөтүшүп, ушундай тартипке салышыптыр да иш кылып балдарды жакшы. Булар эми бияктан баягы ата-энелердин кадырын билип атат болуш керек. Мурда чыкпаган эле балдар болуп атат да булар. Биринчи жолу келип атышат. Баары жакшы, ыраазыбыз. Баланын ниетиге жетсе, ушундай курсам болот экенсин да. Балам өзү ниет кылат эде, ушундай барам апа, ушундай өтүп калабы экенмин деп ниет кылат эде. Анан тапшырып атканда ушундай сүйүндүм. Ниетиге жетти, Кудайым колдоп. Анан ант бергенде дагы эми кичинем эркемеде, анан адашып кетеп экен деп өзүм жалат болдум. Ойлондум эде, бирок жок, адашпады. Өзүнүн күчү, өзүнүн эрки менен свободный туруп ант берип балам өтө жакшы ант берди да. Ошол эми Кудайым колдоп, ниетидегидей болуп 1 жыл жакшы ата мекен үчүн служба кылып барысыны тилеймин. Бул аскер бөлүккө 1027 аскер бөлүгүнө 26 сентябрь күнү келгем. Азыркы учурда могу 1 айлык кемибиз бүтүп, ант берүү аземин өткөрүп отурабыз. Бул ант берүү деген мисалы ата мекенге кызмат кылып ант берүү
деген. Жанымызда аябайым, аябаганга ант берем деп жатат бул жерде. Ал деген мисалы кандайдыр бир Кыргызстан элибизге кырсык келбесин, аларга биз тикедей сакадай сак турган биз аскер адамдар болобуз. Мекен алдындагы ант бул жөн гана сөз эмес. Бул эл жана мамлекет алдындагы ыйык милдет. Жаш жоокерлер бүгүн ошол жоопкерчиликти өз мойнуна алышты.